Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биздин телеканалыбызда жаңы өзгөчө долбоор башталат. Бул жаңы жол аттуу спорттук реалити шоу. Мен Айжан Аденова бул долбоордун алып баруучусумун. Кыргыздарда дагы бир сөз бар. Узак жол биринчи кадамдан башталат. Бул спорт жөн гана эмес. Бул эрк, тартип жана өзүн жеңүү жөнүндө долбоор. Бүгүн дал ошондой сыноого барууга даяр болгон биринчи кадам бүгүнтөн баштап жасаган адамдар менен таанышабыз. Жаңы жол долбоорубузга кош келиңиздер. Ассаламу алейкум, кыргыз элим, кандайсыңар? Мен айдоочу болуп иштейм. Атым Алмаз, 36 жаштамын. 5 баланын атасымын. Анан мени Кыргызстан дебейин, Бишкектин көбүнчөсү дикий водитель деп тааныйт болуш керек. Анткени мен трендтерди тартам да. Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасында 3 жылдан ашты уже. Азыр депо номер 2-демин, 33-чү маршрутта иштейм. Электробус. Саламатсыздарбы? Менин атым жөнүм Султанбекова Динара Султанбековна. Мен Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу Кыргыз геология кызматында инженер-геолог болуп иштейм. Мен жашым 35-те. Пока үй бүлөлүү эле эмесмин. Азыркы учурда Кыргыз геология кызматында геология башкармалыгынын башчысы болуп иштейм. Урмаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, мен аты жөнүм Месенов Айзаратбек, жашым 33-тө. Мени көбүнчө ошол виртуалдык чөйрөдө, соцсеттерде санарип бала деп таанышат. Учурдан пайдаланып ошол бар жалпы көрөрмандарга, катталуучуларга салам айтып койгум келет. Өзүм Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын санарип жана инновациялар бөлүмүнүн башчысы болуп иштейм. Үй бүлөлүү 3 баланын атасымын. Бул реалити шоу, жаңы жол триатлон реалити шоу долбооруна катышуу мен үчүн чын эле чоң сыймык. Саламатсыздарбы мекендештер. Менин атым Айпери, жашым 32-де. Азыркы күндө Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинде иштейм. 2 балам бар. 2 кыздын энеси болом. Саламатсыздар. Менин атым Дүйшөн, жашым 37-де, 38-ге баратам. Кыргыз Республикасынын агартуу министрлигинде укуктук камсыз кылуу бөлүмүндө иштейм. Башкача айтканда, юротделде, юридикалык бөлүмдө иштейм. Үй бүлөлүүмүн. 4 кызым бар. Кыздарымдын аты Тунук, Деңиз, Дария, Океана. Салам, менин атым Канжарбек Алдашев. Мен 35 жаштамын. Үй бүлөм бар, 3 балам бар. Азыркы учурда ошо Кыргыз Республикасынын илим, жогорку билим жана инновациялар министрлигинин лицензиялоо жана аккредитациялоо бөлүмүнүн жетектөөчү адисимин. Негизи мен жумушум көп учурда отуруп иштөө болот. Анткени биз көп учурда мындай билим берүү тармагы болгондуктан отуруп ошол жагында иштейбиз. Буга чейин ошол негизи спортко өзүм кызыгам. Албетте эми мамлекеттик жумушта мындай кыймыл аракет азыраак болушу онуна байланыштуу. Мен ошол кыймыл тарабындагы күч өткөнгө аракет кылып атам да, ошол спортто алып кетүү. Саламатсыздарбы, менин атым Самат Леспеков, мен 35 жаштамын. Иштеген жерим болсо адистештирилген балдар өспүрүмдөр спорт мектеби, олимпиадалык резервдеги. Ошол жакта иштейм, директордун орун басары болуп иштейм. Иштеген багытыбыз бул ат спорту. Ошондой эле современный пятиборье деп коет, орусчасы, кыргызчасы заманбап бештаймаш. Ошондой эле фехтование бар бизде, жана ок атуу спорттору бар. Бул долбоорго катышууну эмне үчүн чечтиңиз? Бул долбоор биздин жумуш өзү кызыктуу жумуш, түркүн түстүү. Анан ошонун үстүнө дагы бир боек кошуп коюуну чечтим. Бул спорт менен машыгуу дагы бир ошол жашоо образга дагы бир түс кошуу. Бул долбоорго катышуумдун себеби менин 2 кызым бар эмеспи? Анан кийин атам айтат, баланы тарбиялаштын кереги жок дейт. Балага үлгү болуп бериш керек дейт. Ошондуктан мен өзүмдүн кыздарыма үлгү болгум келет. Мен бул долбоорду Instagram баракчадан негизи көрдүм. Триатлон центрдин чыгарган информациясын негизинде көрүп, анан катышууну чечтим. Эмне үчүн чечтим деген айтсам, мен буга чейин өзүм спорт
спортто волейбол ойночумун, футбол ойночумун, чуркачымын. Бул баардыгы мына профессионалдык деңгээлде эмес, өзүм үчүн болуп келген. Анан менин жакын курбуу досторум чуркап жүрүп триатлонго өтүшкөн да. Ошондо мен аларды көлдүгө барганда, соревнованиялардан ар дайым мындай сопровождать этип жүрчүмүн да жанында. Анан ошол убакта мен аларды көрүп, эмне үчүн мен ошолордой мен деле триатлонго катыша албайм деген ошо соревнование убагында мындай суроо келген да. Бул долбоорго катышуунун бул кичине тарыхы узунураак десем болот. Бул жаңы жылдын алдында башталган. Жаңы жылдын алдында биздин WhatsApp'та бажаларыбыздын арасында группа бар. Ошол жакта бир челлендж башталган. Бажаларыбыздын эң кичүүсү, бирок эң здоровый, баягы өзүнүн машыгып атканын кайра группага ыргытып эле бизди бажалар баягы жыргап жүрө бербей, биякты баштайлы, спорт баштайлы деп эле челлендж баштаган. Ошондо анан ар кимибиз өзүбүзгө сөз бергенбиз. 1-январда дегенбиз, анан 1-понедельник дегенбиз, ишил. Ошентип жүрүп, качан баштаарды билбей атканбыз да. Баягы же жалкоолукпу, же жөн эле шылтоо беле билбейм, ишил баштай албай жүргөнбүз. Анан баштаганыбызга эң биринчи себеп болгону бул эмеде отурганда, ошол жаңылбасам январдын аягында эле бир совещаниеде отуруп, биздин баягы спорт тармагында совещаниеде отуруп, анан баягы госагентствонун директору совещаниеде отуруп айтып калды, реалити шоу баштап атабыз, именно ушул силерге окшогон баягы кабинетте отурган баягы офисный планктоны деп коет го. Силерге окшогон адамдарга баягы реалити шоу баштап атабыз. Катышып тургандар болсо катышкыла дегенде эле ошол жерден анан ойлонуп мен ушул жерден пайдаланыш керек. Жаңылыктардан Инстаграмдан көрүп калып, ошол жерден сразу заявка жөнөттүп, анан кийин кайра өзүмө баягы ишенбестик кайра башталды да. Триатлон деген эмне ал? Мен аны баягы өтө аламбы деген интернеттен чукуп, ChatGPT деген бар, ал жактан чукуп, для любителей сколько километров надо бегать деген суроолорду берип отуруп, чын айтсам дагы эле коркунуч сезими бар. Буйрса жеңебиз. Негизинен бул эми мамлекеттик жумушта кыймыл аракетим аз болгонуна байланыштуу мен ошо салмак алып кеттим. Ошондуктан мен өзүм ошол салмактан арылуу максатында дагы, анан үй бүлөдө дагы мисалы балдарым менен үйдө ойноп калганда дагы сөзсүз мен денем көрүнөт, курсагым көрүнөт. Балам чуркап келип айтып калчу мындай, бейби бар депчи, анан ошону дагы мындай өзүм мындай спорт жагын мындай алып кеткенге аракет кылам. Триатлон жөнүндө уктуңуз беле? Триатлон жөнүндө мурун уккам. Көптөн бери эле алардын баракчасына катталганмын. Анан мен ойлочумун да көп акча каражат кетет триатлонго катышыш үчүн. Бирок андай эмес экен, бир гана аябай чоң желание керек экен. Алдыга цель коюш керек, ошону көздөш керек. Негизи триатлон жөнүндө ошол уккан эмесмин. Мелкам эле уккам да, бирок менин байкем инвалид болсо дагы бир колу жок да. Бирок ал чемпион да, ушу по триатлону. Азыр Швецияда жашайт, бирок ошондо дагы аябай кызыгуум жок болчу. Анткени кандай десем, триатлонду деген мен что-то чересчур сложный деп ойлочумун да. Триатлон жөнүндө маалымат угуп жүргөм, кызыгып жүргөм, бирок ошого катышууга бир чыгына албай жүргөм да, эми ар кандай шарттар менен. Бул ошол мүмкүнчүлүктү, ошол эңсеп жүргөн бир максатты ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү. Триатлон жөнүндө мындай спорт каналдардан, башка өлкөлөрдөн эле билчүмүн, бирок Кыргызстанда бар экен деле көп маани бербептермин. Чынын айтканда, бизде жалпы бул жагы жакшы эл билбейт да. Ошол тараптан мен көп билген эмесмин. Бирок Спорт менен алектенүүңүз беле? Спорт менен алектенгенде профессионалдуу түрдө эмес, интенсивдүү түрдө эмес, күнүмдүк дене тарбияны чыңдап жүргөн адамдардын катарындамын. Тоого чыгып, хайкинг, трекинг менен машыгып жүрөм. Дем алыш күндөрү спорт залдарга барып, өзүмдүн денемди чыңдап жүрөм, бирок мындай жарыштарга катышып көргөн эмесмин. Студент кезде бул деген мен студент болгонума эле бир 15 жыл болуп калды да. Студент кезде кичине дзюдого барып жүргөм, кичине бокска барып жүргөм. Ал жакта чын айтканда дзюдодо жакшы жетишкендикке жетмекмин. Баягы жалкоолук менен калып калды баары. Жалкоолук анан Папам менен чуркачымын, скакалка секирчүбүз, тоолорго чыгып, кайра ылдый түшүп, ушундай жактар менен
алектенчүбүз. Папам чет өлкөгө кеткенден баштап биз андайга катышпай калдык, барбай калдык. Ошону кайрадан калыбына келтирели деп ойлодум. Папа, мен катышып атам. Мурда профессионалдык спорт менен алектенген эмесмин. Башка жарандар катары анча-мынча чуркап, футбол, волейбол сыяктуу спорттордун түрлөрүнө катышкам. Бирок мындай триатлон сыяктуу же болбосо марафон сыяктуу долбоорлорго, спортторго катышкан эмесмин. Мурда спорт деле аябай алектениш эмесмин. Биз деген жалкообуз да. Айдоочулар негизи эле жалкоо болот. Анан бирок жумасына 2 жолу футбол ойночубуз, чогуу иштегендер менен. Триатлон бул сүзүү, веложарыш жана чуркоо. Сиз үчүн кайсы бөлүк оор көрүнүп жатат? Жеңил жок го дейм. Биздей баягы офисный планктондорго жеңил жери болбойт болуш керек. Бунун ар бир этабында эле өзүнүн бир кыйынчылыгы болот да. Чуркаштын деле Мен оюмча бул жерде сүзүү кичине оорураак болуш керек. Себеби дегенде сүзүүдө өзүнүн атайын техникалары болуш керек. Туура дем алуу, туура демди чыгаруу, мисалы үчүн суунун астында өзүңдү эркин сезүү деген сыяктуу өзүнүн мындай техникалары болот. Ошолорду биз эми буга чейин эч кандай мындай спорт менен алектенбегендиктен балким мен үчүн сүзүү кичине татаалыраак болушу мүмкүн. Мен кичикемен эле велосипед тебем, чуркайм, бирок сүзгөндү билбейм. Ошо эми биз үйрөнөбүз. Триатлон ошол спорттун 3 бөлүгүнөн тургандыгына байланыштуу. Мен оюмча бул үчөөнүн тең бир кыйын же жеңилирээктери болбойт. Бардыгы бирдей. Себеби биринчи сүзүү болсо, сүзүү менен чуркоо менен велосипедке жетиш керек. Бул деген бул чоң жоопкерчилик. Кийинкиси велосипед болсо, ал эки сүзүү менен чуркоонун ортосундагы көпүрө, экөөнүн ортосун бүзүп койбош керек. Аягында чуркоо боло турган болсо, баягы башталган иштердин аягына чыкпай койбош керек. Аягына чейин чыгаруу бул чоң жоопкерчилик, ошол себептен үчөөтөн кыйын. Бул жерде эми азыр сүзүү жагы бир аз мени ойлондуруп атат. Кичинекей чагымда велосипед тепкен, мындай билем, өз салмагымды кармай алам. Чуркаганга мурда кээде марафонго мындай чуркачымын, бирок көп жыл болду чуркай элегиме. Сууда сүзүү боюнча бир аз билем, бирок техникасын дагы машыгып үйрөнүш керек. Ошондо мындай менде. Жумуштагы кесиптештериңиз бул долбоор тууралуу укканда эмне дешти? Мен жумуштагы кесиптештериме аларга кабарладым. Мен ушундай проектке катышкантам, жаңы жол деп аталат, триатлон экен десем, алар айтты, сен триатлонду өтө аласың, катыш, биз сага ишенебиз деп мотивация беришти. Ошондуктан мен кесиптештериме дагы рахматымды айтып кетмекмин. Ошондуктан буюрса жакшы настрой, мотивациям бар. Мен кесиптештерим бул долбоорду укканда аябай сүйүнүштү. Мен өткөнүмө угуп сүйүнүштү. Алар дагы катышабыз деп аракет кылышты, бирок негедир ушул бул жака катышууга кандайдыр бир себептерден катыша албай калышты. Бирок мен өткөнүмө аябай сүйүнүштү, колдошту. Урматтуу кесиптештерим, барыбыз алдыга утабыз. кесиптештериме чынын айтсам айта элекмин. Баягы айтканда деле корктум да, баягы уят болуп калбайын, эртең калып калса уят болом депчи. Ошол үчүн айта элек. Эми долбоор башталса, биринчи тренировкадан ошол жерден уже видео же фото тартып, анан уже көрсөтүп айтам деген ойдомун да. Жумушта кесиптештерим угуп, баары эмес, жакында жан жокөрлөрүм десем болот. Алар болсо аябай сүйүнүштү, мени колдошту. Мен аябай толкунданып, өттүмбү, өткөн жокмунбу деп переживать эттим да. Анан өтүптүрмүн. Бизге ушундай кайрылуу кат түшкөндө эле мындай сунуштап калды, ошол катышчулар барбы депчи. Анан мен ойлонуп туруп мындай өзүм ушул нерсени күтүп жүргөм, кыймылга, спортко бир барсам, катыш баштасам деген. Ошол күн, ушул убакытка туура келип калды окшойт. Абдан мындай колдошту бизде коллегалар. Эми жумуштагы кесиптештерге баарына эчтеке деп айткан эмесмин. Анткени ушул проект башталса, өзүлөр телевизордон көрөт же интернеттен көрөт, пускай будет сюрприз дегендей го. Үй бүлөм колдоп атат. Эң биринчи колдоочум менин келинчегим. Ал мен бияка өткөнүм сүйүнүп, даже мен да катышсам болмок деп өзү баягы ичинде немеси калып калды. Бирок мен менен чогуу келип катыштырганга, ага да шарт түзүп бергенге аракет кылам. Үй бүлөм да, үйдө апам, эжекем, баардыгы тең туугандарым колдоп жатышат. Катыш, көр, бул сен өзүң спортты жакшы көрөсүң. Ар дайым үйдө айтышат да, сен үйдө жөн отура албайсың дейт да. Менчи всегда бир жакта жүрөм. Мындай спорт менен
өзүмдү мындай жакшы алып жүрүүгө, энергия алууну мындай аябай сезем да кадимкидечи. Ошо спорттон кийин мен өзүмдү ушундай мындай жакшы деңгээлде бир энергия аласың го, ошондой сыяктуу сезем да. Ошондуктан үйдөгүлөр мени ар дайым колдошот алар. Келинчегим биринчи очередь баягы ар дайым колдогон адам келинчегим да. Андан башка менин 2 кызым бар. Анан үчүнчүсү уулда. Улуу кызым баягы үй бүлөдө баарыбыз айтып коебуз, биздин кайненебиз депчи. Ошо баягы кичинекей кайненем. Ата качан спорт менен машыгасың, будь как настоящий мужчина деген сөздөрү да бар ошо кызымдынчы. Ал кызым аябай баягы кубанып, мен ага еще өзүм да сөз берип койдум, буюрса өзүм машыгууну баштап бир кандайдыр бир колея деп коет, орусча айтканда колеяга тургузуп алганда, силерди да мен өзүм менен чогуу алып барам бассейнге, сүзүүгө алып барам деп сөз берген да. Үй бүлөм албетте колдоп жатат. Биринчи кезекте ошол жубайым албетте, мен балдарым спортту дайым негизи колдойт. Спортко баарыбыз эле мындай кызыктарбыз, бирок мунусунда абдан мени колдоп атышат да. Бул долбоордо эмнеден көбүрөөк коркосуз? Бул долбоордо ошол аягына чыкпай калуу, баягы срыв калуу коркунучтарынан корком. Мындай өзүбүздөн зависит этпеген, өзүбүзгө байланышпаган нерселерден ошо аягына чыкпай калуудан корком. Болбосо мен өзүм аягына чыкканга чейин катуу бел байладым, күчүм жетет, ишеним да жетет. Эчтекеден коркпойм. Бул долбоордо ошол эмеден эле корком, өзүмөн эле корком. Бирок мен өзүм аябай күчтүү эле кишимин да. Бирок ушунчалык тиги соревнованияга катышам деп тренировка кылып көргөн эмесмин. Ошол өзүм сынып калбасам экен деп эле корком да. Мен негизи жоопкерчиликтен корком. Ушул долбоорго атайын биз деп тандап алгандан кийин ушул долбоорду мындай аягына жеткирбей таштап коюу же болбосо мындай кош көңүл мамиле жасап, же болбосо ошол биздин уюштуруучуларды же тренерлерди сөзүн укпай, алар менен мындай мамиле бузуп, ушул жалпылап айтканда ушул долбоорду аягына жеткирбей таштап койгондон корком, жоопкерчилик маселесинен. Мен корккон нерсенин баарын жеңип келдим. Азыр коркпой деле калдым эчтекеден. Ал эми эмнени эң көп күтүп жатасыз? Негизи ошол бардык эле долбоорду бардык адамга өзүнчө бир мотивация, стимул болот. Мен биринчиден мүмкүн болсо ошол призовой фонд туткум келип атат. Экинчиден өзүм үчүн мындай ден соолугум үчүн өзүмдүн мүмкүнчүлүктөрүмдү сынап, өзүмдү мындай сергек жашоодо калыптандырганга аракет кылам. 6,5 ай аралыгында ошол профессионалдуу спорт менен машыкканда деле адамдын өзүнүн мындай күнүмдүк жашоо турмушта өзүнүн мындай орусча айтканда дисциплинасы калыптанат. Биринчи кезекте сөзсүз түрдө мына чоң нерселерди ниет кылабыз. Албетте ага жетпей калсак, жок эле дегенде ошол самый главный не победа, участие дейт го. Ошол участиянын өзү деле биз үчүн чоң жеңиш. Бул долбоордо жеңишти, өзүмдү өзүм жеңүү, фиништин аягына чыгуу, анан мындан кийинки дагы ушундай чоң максаттарды коюу, баштоону күтүп турам. Эң көп күтүп атам. Мен бүгүн призовой фонд бар экенин мен билген эмесмин. Призовой фонд бар экенин угуп алып, мага еще дагы көп мотивация болду да. Ошондуктан мен күткөнүм, мен ушул долбоордун аягына чейин жетип, 6,5 айда полный тренировканы өтүп, андан кийин жанагы мелдешке катышып, ошо призовой фондду утсамбы деген уже ой пайда болду да бүгүнчү. Көнүм ошону ойлонбоп турмун. Менин оюмча жанымдагы жанагы башында айткан бажалардын челленжин дагы тереңдетем деген ойдомун. Эгер машыгуу абдан кыйын болуп кетсе, сизди эмне алдыга түртөт? Эң биринчи баягы өзүбүздүн намыс түртүш керек. Намыс болгондо бул баягы машыгууну таштабайын деген намыс эмес. Бул баягы элге сөз берип койгонбуз да. Мактанчагыракпыз да кыргыз болгондон кийин баарыбыз. Ошо мактанып сөз берип койгонбуз, ошол сөздүн түбүнө жеттүү да. Менин тааныштарым, досторум баары эле билет. Мен эгерде бир максатты койгон болсом, мындай серьезно коюп койгон болсом, түбүнө жетеримди билет да баары. Анан ошол сөзгө калбаш үчүн эле да, баягы коёнду камыш эркектин намысын өлтүрөт дегендей. Мен мындай нерселерден негизи бир дистанцияны коюп туруп, ошол жерге аягына чейин чыгам деп бир нерсени баштасам, буга чейин андай нерсени таштап койгон учурларым болгон эмес. Ошол себептен мен жана айтып өткөндөй эле бизге байланышпаган нерселер деле биздин жолубузду токтотуп койбосо, Алдыга кыздарыма үлгү болуу, ошол нерсе эң
мындай чоң мотивация болуп эсептелинет мен үчүн. Машыгуу кыйын болсо, биринчи кезекте, мисалы үчүн мен өзүм сөз бергем. Мен негизи өзүмдүн табиятымдан тырышчаак, анан бир нерсени баштаганда аягына чыгарганга аракет кылам. Канчалык кыйын болбосун, ошол бул баштаган иштин аягына чыгарганга аракет кылам. Өзүмө берген сөзүм. Экинчиден ошол үй бүлөм, кесиптештерим, жолдоштор жана албетте сөз түрдө ошо менин катталуучуларым дагы балким жакшы колдоп, коштоп, жакшы эмелерди жазат болуш керек, комментарийлерди. Ошолорго баарына таянам. Эгер машыгуу кыйын болуп кетсе, бул жерде жоопкерчилик, анан мындай айлана чөйрөдө колдоо, үй бүлө, жолдоштор колдоосу, давай сен кыла аласың, аракет кылышың керек. Ушул мен үчүн мындай чоң колдоо болот деп ойлойм. Алдыга түртөт деп ойлойм. Сентябрь айында Кыргызстандын Берметинде биздин катышуучулар чоң сыноого чыгышат. Азия кубогунда старт алышат. Ал эми долбоордун жеңүүчүсү башкы байгеге ээ болот. Сентябрь айын элестетели. Азия кубогунун стартында турасыз. Кандай сезим пайда болот? Ошону ойлонуп көрсөм, сентябрь айында 1 сентябрдан 6 сентябрга чейин баарыбыз билебиз, дүйнөлүк көчмөндөр оюну өтөт. Мен ал жакта баягы организаторлордун арасында, уюштуруучу топтун арасында болобуз. Бир жума бою ошол чоң масштабтуу спорт эмесин маракесин өткүзүп жүрүп, ошол жакта элдин баарын пьедесталга чыгып, кандайдыр медаль тагынып, кандайдыр бир жанагы призовой фонддун сертификаттарын алып атканын көрүп, буга чейин деле көрүп жүргөнбүз. Абдан сонун, кубанычтуу нерсе болуш керек. Өзүң ошо бир жума иштеп туруп, анан бир жумадан өзүң пьедесталдын үстүндө туруп, ошол нерсени кайталап турсаң. Мен уже элестетип атам, көлдүн жээгинде мен азыр уже сүзгөнү чыккан атам дегендичи. Сентябрь айындагыны элестетсем, мен уже ошол астыда кыла турчу сууда сүзүү жарышын, велосипедди тебиш боюнча, анан чуркоо боюнча мен уже мындай профессионалдуу, уже даяр мындай спортсмендей өзүмдү сезет болушум керек деп ойлойм да. Эмне дегенде мен ошол нерсенин баарын 6,5 айдын ичинде тренерлердин, жакын бизди колдогон адамдардын мотивациясынын, мындай колдоосунун негизинде мындай ошол профессионалдык деңгээлге жетебиз го деп ойлойм. Мен ошол сентябрь айындагы кубокту жанагы Россиянын бир телеканалында жана «Последний герой» деген бир берүү болот эле го, передача. Ошол сыяктуу элестетип атам, мисалы үчүн жанагы ким ошол жанагы берилген орусча айтканда испытаниялардан өтүп экинчи турга өткөнү, жанагы кийинки турларга өтүп жеңүүчү болот го, ошол сыяктуу эле ал жерде көп катышуучу болот. Мен ошондой мындай визуалдуу түрдө элестетип атам. Көп катышуучунун арасынан кээ бирөөлөрү мисалы үчүн сүзө албай техникалык бир поражениялар болуп калышы мүмкүн, ден соолуктан. Ошол сыяктуу мындай чоң мындай шоу, анан кыйынчылык элестетип атам чын эле. Эгер албетте ошол кубокто жеңүүчү болсом, сезимдерим жакшы болот, кубанычтуу болом, сүйүнөм. Баарына мындай жарыялап, өзүмдүн мындай сезимди, кубанычымды билдирем. Стартта турганда толкундануу, жүрөк кан басымдар жогорулап кеткен болот. Ошо ысып турганымды сезип атам. Ошолорду элестетип атам да. Негизи ошол убакытка жеткен өзүнчө бир чоң сезим болуш керек деп ойлойм. Анткени баардык этаптарды сен басып өтөсүң, мындай өзүңө ишеним пайда болот. Өзүң мындай ушул нерсени кыла алдым, мен дагы кыла алам деген нерсе, бир ишеним пайда болот деп ойлойм. Башкы байгени утсаңыз кайка коротосуз? Башкы байге жөнүндө буга чейин уккан эмеспиз. Буга чейин айткандай эле биздин мотивация жана башында айтып өткөндөй эле ушул мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып калуу болчу. Анан бул жерден келип ошо башкы фондду утуп алсак, ушундай маалымат болгондо ойлондум, ушу мындан кийинки ошол күнүмдүк ден соолукту чыңдоо, дене тарбия, ошого байланыштуу балдарымдын, өзүмдүн келечекке койгон пландарды ишке ашырабыз. Призовой фондду утсам, мен триатлонду улантам. Уже азыркыдай деңгээлде эмес, любительский деңгээлде эмес, профессионалдык деңгээлде улантам деген максаттамын. Бул эми спорт долбоор башталды, көбүрөөк ушул спорт тарабына басым кылам го. Башка катышуучуларга каалоо тилектер? Башка катышуучуларга каалоо тилек, баарыңарга ийгилик, баарыбыз биргеликте финишке жетели. Биринчи мен жетейин, анан мен артыман силер тизилип өтүп калгыла. Катышуучуларга самое главное терпение,
только вперед и никогда не сдаваться. Башка катышуучулардын баарына тилерим, кааларым 6,5 ай баарыбыз чогуу болобуз. Адам баягы таанышканда бири-бирин тааныйт. Жакшысы бар, жаманы бар дегендей бири-бирибизге чыдамкай бололу, бири-бирибизге ар дайым түшүнүү менен, колдоо менен мамиле кылалы. Анан ар кимибиз бул жакка көздөп келген максатыбызга жетели. Жалпы катышуучуларга кааларым жеңиш, позитивдүүлүктү каалайм. Алдыга умтула бериңиздер. Биз бири-бирибиздин жаныбызда болобуз, колдоп турабыз бири-бирибизди. Мындайча айтканда, ылдыйда өбөк, өйдө жөлөк болуп беребиз бири-бирибизге. Ошондуктан эч кайгыга батпайлы. Ушул долбоордун жалпы катышуучуларына ийгиликтерди каалайм. Бул жерде сөз түрдө жеңиш эмес, ошол мамлекеттик муниципал кызматкерлерге атайын көңүл бурулаткандан кийин бизде көбүнчө эртеден кечке отуруп иштөө режимде иштейбиз. Ошондуктан бул биринчиден ден соолукка, кыймыл аракетке, сергек жашоого пайда болот. Бардык катышуучулар ошол биз алгачкы мындай авангард катары башка мамлекеттик муниципал кызматкерлерге дем күч беребиз деген ойдомун. Ошондуктан бардык катышуучуларга ийгиликтерди каалайм. Ар дайым мындай биргеликте ошол долбоордун аягына чейин чогуу ийгиликтерди чогуу багындыралы деген каалоо тилекти айтам. Башка катышуучулар ушу мага окшоп эле мамлекеттик кызматта иштеген кызматкерлер келиптир. Мен баардыгына эң биринчи ден соолук каалайм. Оорубай, ушул проектти жакшы өтүп алалы, баарына ийгилик каалайм. Баары ушу астыга бир максат коюп келди да, ошол максатына жетип, өзүнө бир чоң бир ишеничими мындай так болушун каалайм да. Ошондуктан бардык катышуучуларга чоң ийгилик. Алар мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, күн сайын өлкө үчүн иштеген, элге кызмат кылган адамдар. Бирок бүгүн алар өздөрү үчүн чоң чечим кабыл алышты. Алдыдагы 6 ай ичинде алар дүйнөдөгү эң татаал спорттун бири триатлонго даярданышат. Триатлон бул 3 чоң сыноо: сууда сүзүү, велосипед жарышы жана чуркоо. Бул жол жеңил болбойт. Анткени кыргыздарда айтылат, эмгек кылган адам гана жыйынтык көрөт. Мисалы мен 3 жыл бою триатлон федерациясында иштедим жана бул спорттун канчалык татаал, бирок ошол эле учурда канчалык кызыктуу экенин жакшы билем. Ошондуктан биздин катышуучулар кантип өзгөрөт, кантип күчтөнөт. Мунун баарын сиздер менен чогуу көрүү абдан кызык болот деп ишенебиз. Мына достор, ушинтип биздин биринчи сериябыз аягына келди. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн сиздер жаңы жол долбоорунун катышуучулары менен тааныштыңыздар. Ар бири бул долбоорго өз максаты, өз үмүтү менен келди. Балким бүгүн эле араңыздардан кимдир бирөө күйөрман болуп калгандырсыз. Ошондуктан катышуучуларыбызды колдоп, жакшы сөздөр менен дем берип туруңуздар. Анткени бул долбоор реалдуу убакытта өтүп жатат жана алардын бул жолдогу ар бир кадамын сиздер менен бирге көрөбүз. Катышуучуларыбызга ийгилик каалайбыз. Алдыдагы жол узун, сыноо көп. Бирок аракет кылган адам сөзсүз жыйынтыкка жетет. Сиздер менен бирге жаңы жол спорттук реалити шоу. Мен Айжан Аданова. Көрүшкөнчө.